Азыр балдар эки орундуу санга бөлүүнү үйрөнөбүз. Бизге 3792 санын 12ге бөлүү амалы берилди. Эми балдар бөлүүнү кадимкидей момунча түрүндө жогорку разрядтан баштайбыз. Анда демек биринчи жогорку разрядыбыз 3. Бул 3 12ге жетпейт, кичине. Ошондуктан экинчи разрядтан алууга туура келет. Демек 37 жүздүк бул 37. Себеби өзүңөр билгендей бул сандын ичинде 37 жүздүк бар. Эми ушул кайрылган саныбыз дагы эки орундуу сан, бөлүүчүбүз дагы эки орундуу сан. Эгерде балдар эки орундуу сан болсо экөөсүн тең жогорку разрядын карап болжолду жогорку разряд менен эсептеп көрөбүз. Башкача айтканда, 1ди канчага көбөйтсөк 3 чыгат деген болжолду алабыз. Албетте 1ди 3кө көбөйтсөк 3 чыгат. Демек жогорку разряды ушуга жакын сан келип чыгат деген деп болжолдойбуз. Анда чыгарып көрөлү. Эгерде ашып кетсе гана бир сан кичине берип көрөсүңөр бул жерге, тийиндиге. Анда 3тү 2ге көбөйтөбүз 6, 6ны кайрыган сандын астыга жазабыз. 3тү 1ге көбөйтөбүз 3, аны кийинки разряддын астына жазабыз. Демек биз тийиндиге туура сан бериппиз. Анткени берген тийиндибизди 12ге көбөйтсөк 37ге жакын сан келип чыкты. Биз мурда айткандай эле берген саныбызды бөлүүчүгө көбөйткөндө бул жерде кайрыган саныбызга жакын же тең сан келип чыгыш керек. Эми балдар кемитебиз. Айырманы аткаруу керек. 7ден 6ны кемитсек 1, 3төн 3тү кемитсек 0. Азаматтар, айырманы аткаруу болду. Эми биз бул жерде кийинки разрядды 1дин тушуна түшүрүшүбүз керек. Демек, түшүрсөк кайсы сан пайда болду? 19. Жанагындай эле экөөсүнүн тең жогорку разрядын карайбыз. 1 экен экөөсүнүн тең жогорку разряды, анда 1ди канчага көбөйтсөк 1 чыгат. Албетте 1ди 1ге көбөйтсөк, эми 1ди бердик. Эми 1ди ар бир разрядка көбөйтүп чыгабыз. 1ди 2ге көбөйтсөк 2, бул жердеге жазып алдык. 1ди 1ге көбөйтөбүз 1. Эми экөөсүн кемитебиз. Кемиткенибизде 9дан 2ни кемитсек 7, 1ден 1ди кемитсек 0. Демек, бул жерде айырма 7ге барабар болду. Эми биздин акыркы разрядыбыз болгон 2ни түшүрүп алабыз. 72 саны пайда болду. Бул жерде балдар жанагындай эле жогорку разрядын карайбыз. 1ди канчага көбөйтсөк 7ге жакын сан чыгат. Эгерде бөлүүчүнүн бирдиги эки орундуу сан болсо, бирдиги бар болсо, анда бир сан кичине берип көрөбүз. Мисалы 1ди 7ге көбөйтсөк 7 дейсиңер, бирок 7ни берсек 0, бирдигин көбөйткөндө ашып кетиши мүмкүн. Ошондуктан 7 эмес, 6ны берип көрөлү. 6ны берип көбөйтүп көрөбүз. 1ди 6га көбөйтсөк 12, 12нин 2сини жазабыз, 1ини көңүлгө коебуз. Эми 6ны 1ге көбөйтөбүз 6, көңүлдөгү 1 менен 7 болот. Эми экөөсүнүн айырмасын табабыз. 2ден 2ни кемитсек 0, 7ден 7ни кемитсек 0. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде тийиндиге берген сандарды болжолду жогорку разрядына көбөйтүп көрүш керек. Аны үчүн жадыбалды жатка билишиңер керек. Жогорку разрядына көбөйтүп, бул жерде алган саныңардын, кайрып алган саныңардын жогорку разрядына болжол менен салыштырып көргүлө. Мисалы мен азыр бул жерде 3тү 3кө көбөйтсөм, бул кайрыган сандын 3-үгө туура келди. Ошон үчүн 3тү болжолдоп берсек туура чыкты. Экинчи
алган саныбыздан тииндиге берген санды жогорку разрядына көбөйтсөм, алган сандын жогорку разрядына туура келгендиктен бирди берип чыгарып көрсөк, ал дагы туура келди. Ал эми үчүнчү тииндиге берген саныбызды болжол менен 6-ны жогорку разрядыга көбөйтсөк 6, демек 7ге жакын сан деп 6-ны берип көбөйтүп көрдүк. Эгерде бул жерге 7-ни бергенибизде, мына бул жерде 7-ни 2-ге көбөйтүп 14 болуп бирдиге дал келбей калмак биринчиден, экинчиден көңүлдөгү санды кошкондо бул жерде 7ден ашып кетмек. Анда балдар кийинки санды бөлүп көрөбүз. 871 саныны 13-кө бөлүп көрөбүз. Кадимкидей жогорку разряддан ажыратып көрөбүз. 8-и 13-кө бөлө албайбыз. Кийинки разрядка өтөбүз. 87-ни 13-кө бөлөбүз. Анда балдар карап көрөбүз. Жанагындай эле 2 орундуу сан экен. 2 орундуу сандын экөөнүн тең жогорку разрядын салыштырабыз. 1-ди канчага көбөйтсөк 8-ге жакын сан келип чыгат. Анда балдар 7-ге көбөйтүп көрсөк, 7-ни 3-кө көбөйсөң 21 болуп, 2 көңүлдө болгондо 7-ге 1-ди көбөйсөң 7 көңүлдөгү менен 9 болуп алышып кетет. Анын үчүн 6-ны бир сан кичине берип көрөбүз. 6-ны беребиз, 6-ны 3-кө көбөйтүп көрөбүз. 18, 18-ден 8-ини жазып, 1-ини көңүлгө коебуз. 6-ны 1-ге көбөйтөбүз 6, көңүлдөгү 1 менен 7. Эми экөөсүн кемитебиз. Кемиткенде балдар кадимкидей эле кемитүү амалын аткарып жүргөндү билебиз. Жетпей калса карыз сурайбыз. Демек жетпейт экен, мындан карыз сурасак бул 17 болуп калды. Ал эми карыз берген сан 7-ге чейин азарып кемип калды. Эми 17-ден 8-и кемитсек 9, 7-ден 7-ни кемитсек 0. Эми демек айырма 9-га барабар болду. Кийинки разрядты түшүрөбүз. 91. 91 чыгуу үчүн балдар дагы жогорку разряддарын карап көрөбүз. Демек 1-ди канчага көбөйтсөк 9-га жакын сан келип чыгат. 9-ду берсек ашып кетет. 8-ди берсек дагы 24 болгондо экиси көңүлдө болгондо ашып кетет. Андыктан 7-ни берип көрөбүз. 7-ни 1-ге көбөйтсөк 21. 21-ден 1 түшүп, экиси көңүл. 7-ни 7-ге көбөйтсөк 7, көңүлдөгү 2 менен 9 болот. Эми экөөсүнүн айырмасын табабыз. 0, 0. Азаматтар балдар,